жолдор салынды, жакшы, бирок ошол эле жолдор салынганы менен баягы жээктеги кармашкалардын баардыгын жаап, кайра тыгынды, андан да көп кылып койду да машинелердин тыгынын. Ошон үчүн ушул маселени да жакшы карайлы. Мэр жаңы келгенде мынакей Акылбек Үсөнбекович айтты эле, 6 айдын ичинде ошол тыгын маселесин чечпесе, жумушу каралат деп. Ана кечээ дагы мынакей автовокзалды да кылды, объездной жака көчүрүшүп атат. 1 жылдан кийин салабыз, 1 жылдын убактында ушундай шарттарда камсыз кылабыз деп. Бирок мындай болбойт, анткени шарттарды түзүп берип туруп, жаңы автовокзал салып туруп анан кийин которуш керек эле. Эл кыйналып атат, канча деген адамдар кыйналып атат. Алмазбек Акынжанов, сиз бул маселени да сиз да көрүп атасыз. Ошон үчүн кайра өзүнүн ордуна калыбына келтирип, салып бүтүп туруп анан кийин которсок жакшы болот эле да. Ошон үчүн ушул маселелерди дыкаттуу карап коюңуздарды өтүнөм. Рахмат.